Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын ушул Насирдин Исанов айыл аймагындагы Федоровдон тугандар. Таза ушул бир дыйкандын Мыктыбектин бир келишкен олза турган ушул ак боз аттын маалыматын берген келип достор. Эгерде ат жаккан болсо алдагы номерлерге байланышка чыгып содалашып көрөсүздөр. Айтымына караганда улагы таам аят издегендер ушул чыгарылышты көрүп Мыктыбек менен содалашып көрсөңүздөр болот. Биз анда чыгарылышты баштадык. Мыктыбек, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүм. Тынчпы? Чындыгында бүгүнкү чыгарылышка чоң ат келиптир, а? Чоң ат келди. Ошондо кандай бул дыйканчылык өзүңөр чабып жүргөн кандай ат? Өзүбүздүн эле ат Чабып жүргөн аттар. чалып жүргөн. Аттын жашы канча жаш эми азыркы учурда? Аттын жашы 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш мындай туугандар, көрдүңүздөрбү? Ат издегендер. Мыктыбек жогоруда бүткөндө өзү чабып жүрөбүз дейт. Ошондо өзүңөр чапсаңар улагына жооппу, Мыктыбек? Улагына жооп. Улагына жооп. Кандай жыйындарда жүргөн бул? 5-5те жүргөнбү же чоң аламанлыктардын атыбы? Чоң аламанлыктар. Аламанлыктын аты, а? Ошондо Мыктыбек аттын пародасы кандай болушу мүмкүн? Пародасы эми бул оргун болушу мүмкүн. Энесиби ушу тайынан бери эле ушул жерде чоңойгон да. Нокатта эле, а? Нокатта эле. Бирок канында Россия болушу мүмкүн, а? Чоңдугунан, мындай субагайлыгынан болушу мүмкүн туугандар. Мына аттын, ушунда коно тур. Аттын бир мындай бир мойнулары өзгөчө. Мойын көчтөрү өзгөчө. Көкүрөктү караңыздар. Путу кол тазабы? Путу кол таза. Эч бир жеринде ишик Жок, топ таза. Путу таза экен. Көрдүңүздөрбү? Мыктыбек, ошондо аттын бою канча чыгат эми? Бою 1.70 жакын чыгат. 1.70 жакын чыгып калат, а? 65 плюс, а? Ошондо. Мына туугандар. Аттанда улагы таам айдап калдым, бир-бир көрсөтөм. Буроолорун, негизи басыктарын, ушундай туз басып берчи. Аркасын бир көрөлү. Шартаттын кегиндеген. Мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Курчту, курч, аягы жеңил ат экен. Машалла. Ат экен туугандар. Мыктыбек, аттын аягы жеңил экен негизи, а? Бирок бүгүн чабап көрсөтсөк болобу мына жерде? Бир кое беребизби? Ана. Машалла. Ана. Дагы бир кое токтотуп коюш керек экен. Ат жүрүп атат. Ат катып чургат экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Просто гана место тарылып атат. Эгерде бир бош полялар болсо, чапкан болсо бул атка чапчак чепти дейбиз. Мыктыбек, болду, бери карай. Мыктыбек, аттын кайманаты барбы негизи? Булакка чабылып жүргөн болсо? Кайманат койбойт. Кайманат ким алса койсун анда, а? Аттын мүнөзү, жебичи, ден соолугу баары жакшы. Айда бер нарга. Ат өтө жеңил ат экен. Буроолору курчат экен. Эми алып турган ушул улагы айтымына караганда таам аяттын силерге баасын айтайлы. Канча дейт Мыктыбек? Өзү айтмакчы, жогору айткандай дыйканчылык деп атат, өзү чабып жүргөн аттын эми баасын канчага коет? Мыктыбек, баасын айтайын бир келиштирип, эли сурай турган кылып. Канча дейбиз? $10.000 деп атабыз. $10.000. Айтылган маасына кем болобу? Аз мас кем болот. Ошондо улагына жооп, а? Улагына жооп. Эгерде жарабаса, мындай бир кайтарып алса, кайтарып берсе, боло береби? Боло берет. Мына туугандар. Мыктыбектин мен ушул сөзүн алдым.
Атты көрүңүздөр эми. Ат өзү көрүнүп турат. Жакшы бир ой пикирди жазсаңыздар болот. Ат суага бир келишкен. Мүнөзү жоош аттын, а? Мүнөзү жоош, ден соолугу жакшы. Үйрө коюлган эмеспи? Коюлган эмес, а? Жакшы. Анда чучугу толо бир улага чаба турган ат экен. Мына быйылкы сезонго бир саратанын жемин жедирип, улакка даярдасаңыздар бир быйылкы сезонда бир албандан атын чыгарат Кудай каласа. Мында Муктуяк соодаңы берсин. Бүгүнкү чыгарылышта иншалла бир жакшы ат чыгат. Улагы таамай ат чыгат. Соодалашып, баалашып көрөсүздөр. Кийинки чыгарылыштарга чейин достор, көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.